Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Кечетен бери массалык маалымат каражаттарына болгон чабуул коомчулуктун талкуусунда. Алгаш 24 KG маалымат агенттигинин кеңсесине тинтүү жүргүзүлүп, андан кийин аталган сайттын директорун жана редакторлорун суракка алып кеткени белгилүү болгон. Бүгүн болсо таң атпай дагы бир катар журналисттердин үйүндө тинтүү жүрүп, алардын да бир тобун, анын ичинде биздин кесиптешибиз Жоодар Бузумовду да Ички иштер министрлигине алып кеткен. Ал арада айрым эл өкүлдөрү мындай көрүнүш өлкөдөгү сөз эркиндигине, демократиялык процесстерге терс таасирин тийгизерин жана бул кадам эл аралык өнөктөштөр менен кызматташууда ишенбөөчүлүк жаратат деп нааразы болушууда. От адвоката вы отказывались? Өз кезегинде Ички иштер министрлиги милиция кызматкерлери тарабынан интернет тармагын мониторинг жүргүзүү учурунда айт десе жана Темиров лайф аталышындагы социалдык баракчалардан массалык башаламандыктарга чакырык жасаган материал жарыялангандыгы тууралуу маалымат алынганын айтып чыкты. Мекеменин билдирүүсүндө соттук лингвистикалык экспертиза дайындалган. Ушул жылдын 12 январында экспертизанын корутундусуна ылайык аталган баракчаларга тиешелүү материалдарда массалык башаламандыктарга чакырыктардын белгилери бар деп аныкталган. Учурда ИИМдин тиешелүү кызматтары бир канча даректер боюнча бир катар ыкчам тергөө иликтөө иш-чараларын улантууда. Бишкектеги номер 2 төрөтүүндө эгиз төрөгөн 22 жаштагы келин каза болду. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында ал кош бойлуулуктун 34-чү жумасында кан басымы көтөрүлүп түшкөн. Ага байланыштуу маркум операция жолу менен төрөгөн. Операция ийгиликтүү өттү дегени менен 15 январга караган түнү келин каза болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча анын кан басымы кескин жогорулап кеткен. Азырынча экспертизанын жыйынтыгы чыга элек. Ымыркайлар дарыгерлердин көзөмөлүндө экени айтылууда. Ушул сыяктуу көрүнүштөр көп эле катталат. Мисалы, бир жума мурда ооруканадан чарчап калган 2 жаштагы бала дарыгерлердин шалаакылыгынан улам болгонун айтып, ата-энеси боздоп чындык издеп жүрөт. Алар деле дарыгерлерди жазалагандан баласын таба албашын билет. Болгону медицина кызматкерлеринин мындай мамилесинен дагы башка үй бүлө сыздап калбаса экен дегени да. Ал эми бир ай мурда тишинен чарчап калган 3 жаштагы наристечи. Биздин тиешелүү органдар качан гана өлүм катталганда чуркап, текшерип калмай адаты бар эмеспи? Ага мисал Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда тиш дарылаган жеке клиникалар текшерилип, 251-ине айыппул салынган. Демек 200дөн ашык клиника тиешелүү талаптарга жооп бербей иштеп келген. Бишкекте 30 январдан тарта коомдук транспортта жол кире кымбаттамай болду. Бирок мектеп жашындагы балдар жаңы баада айына 360 сомдон чексиз жол билеттерин сатып алышса болот. Бул мектеп жашындагы балдар үчүн пайдалуу сунуш экен. Анткени айына кеминде 44 жолу коомдук транспортко түшсө, ар биринин баасы 8 сомдон айланып калат. Окуучулардын тулпар картасы ар бир балага өзүнчө берилет. Башкалардын колдонуусуна тыюу салынат. Эгерде башка адамдар колдонгону аныкталса, карталар конфискацияланып, колдонуучуга айып салынат. Тариф көтөрүлгөндөн кийин коомдук транспортто атайын көзөмөлчүлөр иштей баштайт. Мэриядан билдиргендей, чоңдор үчүн да айына 1020 сомдон жол билеттери бар. Бөйрөк алмаштыруу операциясы 50 кыргызстандыкка бекер жасалат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында буга президент менен өкмөт акча бөлүп жатат. Операциялар 2 медициналык мекемеде, эне жана баланы коргоо улуттук борборунда жана Кыргыз-Түрк достугу ооруканасында жасалат. Министрдин сөзүндө буга чейин мындай операциялар $7,5 миң тегерегинде болчу. Бейшеналиев жакын арада бул багыттагы иштер башталарын кошумчалады. Белгилей кетсе, Кыргызстанда жарандардын ден соолугун коргоо жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынып, мүмкүн болуучу донорлордун тизмеси кеңейтилген. Мурда ата-эне, ага-ине, эже сиңдилер гана боло алышса, эми чоң эне, чоң ата, аталаш бир туугандары да боло алышат. Албетте, үй бүлөлүк байланыштар далилдениши керек. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebooktан көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик келбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок.
темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотто корголгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып, иликтөөгө алабыз. Нурпресс чындыктын изи менен.